Саламатсыздарбы? Факт KG YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Биз кече болуп өткөн Супер Бабушка 2021 сынагынын жеңүүчүсү Венера айымдын жана Алы мырзанын үйүндө коноктобуз. Кыргызстандагы Супер Бабушка 2021 болдуңуз. Алгач сизди куттуктап кетейин. Жеңишиңиз кут болсун. Жеңүүчү болом деп күттүңүз беле? Ошол учурдагы сезимдермен бөлүшүп кетесизби? Бирок мен именно жеңүүчү болом, мындай болом деп деле күткөн эмесмин чындыгында эле. Мен ошо өзүм эле ушул сынакка катышып, эметкеним эле ошол жеңиш деп эле өзүмдү эсептеп аткам. Балдарым деле ошентип анан Супер Бабушка дегенде өзүм бир кызыктай сездим. Анан аябай сүйүнүч болду. Ушундай бир жакшы сезим болду да ичимде. Тим эле ыйлагымда келип кетти бирокчу. Жакшы сезим экен абдан. Мен ошо ыйык сахнага да чыккым келип чыктым да. Буга чейин чыгып жүргөнсүзбү? Жок, мен чыккан эмесмин да. Анан биринчи жолу чыктым действительно. Негизи ошо конкурсту каяктан угуп калдыңыз, кантип катышып калдыңыз? Конкурс Инстаграмдан болгон экен, кастинг. Анан кызым көрүптүр. Кыял кызым, улуу кызым. Ушундай бабушкалардын конкурсу болот экен, катышасызбы деди да. Мен ойлонуп, чё бы нет, катышайын деп катышам дедим. Бирок көлгө кетип калганбыз анда. Анан ошо регистрация кыла бер, эме катышат деп кой деген. Анан келсем, уже жарым айдан ашып калыптыр. Уже бабушкалар даярданып атышыптыр. Уже болбой калды го деп кечигип калдым деген. Но бирок принимать этишти. Анан катышып калдык ошентип эле. Ал мырза, атабыз конкурска катышам дегенде кандай кабыл алдыңыз? Кандай? Туура эле кабыл алдык. Каршы ала элесиз? Жок. Мен ошо айтпайм. Любой конкурста жеңүүчү болот да. Анан ошо конкурс катышам дегенден баштап эле уйку жок болду бул иште. Бизде да жок. Сиз да даярдандыңыз? Мен это такалып барам, костюмга жана репетициясына жанында эле жүрүп колдон келишинче. Жардам берди. Анан Морстарда так айтылат, самый главный жанагы эмеге жетиш эмес. Жеңишке. Анан участие это выигрыш дегендей элечи. Анан биз колдодук колдон келишинче. Кантип даярданып баштадыңыз? Конкурстун шарттары кандай болду? Сиз үчүн оңой эле болдубу же? Мен үчүн оңой эле болду. Чын өтө деле кыйналган жокмун. Бизде деген хореограф Эрмек деген бала даярдады. Жакшы эмелерге барып аттык. Оңой эми биринчи, конечно, көнгүчө кыйналат экенбиз. Андан кийин уже бат эле Мен жардам берип атканда каяктан сабак. Карсы жөндөй болуп атат мисалы. А так постоянно ошо үй бүлөмдүн колдоосу жакшы болду. Мен абдан ыраазымын. Кыздарыма, балдарыма, келиниме, үйгө келгенде анча-мынча тренер эме кылып атты, репетиция кылып атты. Мындай ойноп эле жүрүп эметип аттык, воспринимать этип. Анан костюмдарды прям аз калганда эле даярдап калдык. Анан талант номер болду. Аны дагы спонтанно эле. Эми как-то мындай бат-баттан болду да, жакшы. Мындай кыйынчылык деле болгон жок. Ошо особенно ошо кыял кызым ошого мага жакшы түрткү берди. Костюмдарды жардамдашты, тегтерди берди, жакшы. Ошондо канча айымдын ичинен сорулуп биринчи местага чыктыңыз? 16 айымдан 16 айым катышты. Аларды көргөндө баягы сүрдөп, ушулардан жеңемби деген ой болдубу? Мындай коркуп? Андай деле бирок башында болгон, действительно. Эми, конечно, бизден жаштарда болот, бизден улгайгандар да болот, аябай активный, позитивный. В общем, бабушкалар баары жакшы бабушкалар катыштык. Анан сиздер айткандай башында эми кандай болсо да мен баарына эле макул болдум да, эми самый главный катышып атам депчи. Сөз ошмо айткандай. А так мондай аягында объявлять эткенде это мага действительно сюрприз болду. Ошонун ичиндеги конкурстардан кайсынысы сизге мындай оорураак болду? Же өтө толкунданткан учурлары? Мага деген мен таң калыштым мындай репетицияларда, эми репетиция өтүп атканда
эмнегедир мындай оңой эле болуп аткан, мисалы үчүн баягы өзүбүз тааныштыруу. Аны өзүм деле күткөн эмесмин, же сахнага биринчи чыккандыктанбы, мен баягы оюмдагы нерселерди айтпай башка сөздөр айтылды да, действительно. Аны өзүм да күткөн эмесмин. Анан ал жерден кичине ошо мындай толкунданып кеттим. Өзүм ошо толкунданып кеттим окшойм да, ошондой. Кечирим сурап. Анан мен өзүм эле анан кечирип коюңуздар деп, кечиресиздер деп атпаймынбы? Атпай деле койсом болот эле да. Жүрүлөр кандайды кечирбейт. Аны бирок тем не менее өзүмдүн туугандарым, эмелерим айтты да, наоборот, эми ал эмеңиз жылмайып эметкениңиз эле наоборот мындай жакшы, мындай оңдоп кетти десечи, деп аны өзүм ичимен ошибкамды билип алдым да ошо. Ошо анан мындай жылан менен чыкканым кичине мындай коркунучтуу болду да. Анткени андан мурда деле жыландарды кармап көргөм. Бул жылан бир аз капризнийраак экен. Мондай мен мындай колума алып мындай спокойно бийлейм деп ойлогом. Мындай эметип алды. Бул восточный би, э? Жок, индийский. Индийский. Алишан эмесинде. Мындай королева болуп. Анан жакшы эле бирок эметтим. Жыландын куйругу эле түрүлүп эле онан эле кирет, күчтүү да экен жылан. Мен ойлогом да мындай эле, как будто мындай эле спокойно эле деп. Но бирок тем не менее эми до конца өзүмдүн убагыма чейин элеттим, кармап. Анан менден даже эртерээк алыш керек болчу колунан. Алышкан жок, почему-то. Супер бабушка өзү эле аты айтып турат го. Өзүңүздөрдүн үй бүлөңүздөргө кайрылсак, канча неберенин бабушкасысыз? 6 неберенин чоң апасы, 5 неберемдин чоң апасы, 1 неберемдин тайнеси. Жалпы канча балдарыңыз бар? 4, 2 уул, 2 кыз. Ал мырза, экөөңүздөрдүн жашаганыңыздарга канча жыл болду? 30 жыл, э? быйыл Августта болду. Белгилейбиз, ошондо да келгиле. Мындан кийин дагы ушундай конкурстар болсо катышайын деп ойлонуп калдыңызбы? Баягы мындай дем күч алып калдыңыздар, бул учурда өзүңүзгө аябай ишенип калдыңыз. Ооба. Чын эле мен кандай болот деп, мен биринчи жолу бул конкурска катышып атам да. Анан эми мындай бир силер айткандай дем күч пайда болот экен да. Мындай кылсам болот экен. Мындай уверенность пайда болуп калды да, действительно. Ошо өзүңө ишенип эметип калат экенсиң да. Бара берем, пройденный этап деп айтат да. Конкурска. Эми уже тааныш болуп калып, уже билип калат экенсиң да. Ушундай супер бабушка. Ооба, мен бактылуумун да. Сиз ошондо канча жаштасыз? Мен 53 жаштамын. Сизчи? 59. 60ка жакында чыгабыз буюрса. Тоже той беребиз келгиле. 60 жылдыгыңыз менен 30 жылдыкты чогулуп көрсөңүздөр болот турбайбы? Ошондой аракеттер бар. Мындай жашнакай. Чайнеги бар экен да. Демек эле түшүп калды. Чайнегим. Чайнекте эле Диана айтып аткан. Жашнакай посудалар экен, мына. Эмеси. Сонун экен, э? Бул кастрюля. Өзгөчө. Антипригарный сковород. Жакшы, жакшы ушунусу да. Кастрюлялар бар экен. Муну атайын биз колдонолду атабыз. Так мындай посудаларыбыз деле бар эми. На память. Бага белек болгондон. Ооба. Ошо ушундай белектерди беришти. Мына тагынып коеюн, э? Ой, ошо биринчи корона тагып атканда ушундай волнение болду, действительно. Мен эми даже ойлогон эмесмин, корона кийинби кийди. Бул деле жакшы эме экен, сыймык экен. Диплом. Бабушка года. Супер бабушка 2021. Үй бүлөмө, ошо балдарыма мен рахмат айтам. Анткени ушулар туура кабыл алып, мага жардамдашып, бир гана өзүмдүн жалгыз эле утушум эмес, үй бүлөмдүкү деп эсептейм да. Анткени алар аябай жакшы, бардыгына жакшы мындай жардам кылышты да. Колдошту. Дайым жакшылык берсин. Дайым баарыбызга ден соолук берсин. Өлкөбүзгө тынччылык болсун. Жалпы элибиз өнүгүп өсөлү.
ушундай жакшынакай конкурстар боло берсин. Биз ошого жакшы нерсеге күбө болуп эле балага кара менен небере менен жүрө берели. Келечекте чөбөрөлү күтөлү, чөбөрө. Сиз коштоп болосуз. Ой, Чолпон айым, рахмат силерге дагы. İşleringizde ийгилик болсун, баарыбыз аманчылыкта бололу, жер жүзүндө тынччылык болуп, мен ушу дагы бир айтып кетким келет, ушу эми конкурска байланыштуу. Жашоодо эң негизги эки нерсе экен. Биринчи күндүн нуру дейт, экинчи эненин мээрими дейт да. Ушу балдарды эч качан чүрпөлөрдү ушундан айырбасын да Кудайым. Энелик мээримден, э? Ооба. Ошо баарыбыз бактылуу бололу, э?